буюрса бул жердин ачылышы болуп атат. Көкжар айыл өкмөтүндө 160 орунду болуп ачылып атат. Буга чейин Нокатта дагы филиалдарыбыз бар. Ал жакта да 150 мест алып. Дальнейший пландарыбыз буюрса дагы башка айыл өкмөттөргө дагы ачалы деген ниеттерибиз бар. Эми аны убакыт көрсөтөт. Бизде эркектердин кийимдери чыгат. Бизден чыккан продукциялар кошуна өлкө Россия, Казакстан, Кыргызстан ичинде ошол жактарга экспорттолот. Мамлекет тарабынан колдоо болгондо ушул айыл өкмөт тарабынан колдоо болду бизге. Ушул места таап бергенге, электр жагынан бир аз жардам беришти. Ошол жардам. Бул айыл жергесинде негизи тигүүчүлөр азыраак бул жакта. Арасында бар, бирок ошолорду да үйрөтөбүз. Үйрөтүп 1 ай болобу, 2 ай болобу, уже булар үйрөнүшөт буюрса. Тигүүчүлөр бирок аябай иштейин деген талабы барлар аябай көп экен. Айлык маянасы бизде изделение болот. Иштегенге жараша болот. 10 миңден баштап 30 миңге чейин алыш мүмкүн. Ал өзүнөн жараша болот. Анан 2 мага ысык тамак берилет, бекер берилет. Анан бара-бара көрөбүз, может транспортта уюштуруп беребиз. Жумуш режим эртең менен саат 8ден баштап кечки 6га чейин. Азыркы бизде ошо ачып даярдаган балдарга дагы биз чоң рахмат айтабыз. Ушулар 1 айдын ичинде, 1 айда ошо шашпай туруп, шашпаганда дагы 1 айда ушуну бүтүрүп биздин элибизге ушундай салым кошуп атат. Ошондон балдарга дагы чоң рахмат айтабыз. Аны биздин сөздүн кезеги Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы айгара укуктуу өкүлү Жамалдинов Зиядин Исламовичке берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу Көкжар айылынын тургундары. Мына биз бүгүн жакшы бир иш-чарага келип отурабыз. Себеби дегенде ушул Көкжар айыл өкмөтүндө мына бүгүнкү күндө 160 орундук жаңы тигүү цехи ачылуу аземинде отурабыз. Бул эми жакшы, себеби дегенде ушул биздин 160 элибизге же болбосо мындай айтканда биздин эжелерибизге, карындаштарыбызга, биздин балдарыбызга ушул жерден 160 жаңы жумуш орду пайда болду. Туурабы? Кудай буюрса мындан түшкөн салык Көкжар айыл өкмөтүнө түшөт. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө ушул иш-чара менен бүгүнкү күндө биз жумуш ордун дагы ошондой эле айыл өкмөтүнүн экономикасын көтөргөнгө дагы жакшы жөрөлгө болуп отурат. Ошондуктан ушул Умар бренд биздин жигиттерибизге чоң терең ыраазычылык билдирип айткыбыз келет. Кудай буюрса мындай цехтерден дагы көптөгөн ачылыштар болсун. Ушул Нокат районунда, кала берсе ушул областыбызда мындай ишканалар көптөгөн ачылыштары боло берсин. Биз ошолорго күбө болойлу. Ошондой болсок экономикабыз көтөрүлөт. Жумуш орду менен камсыз кылабыз. Ошондуктан мен ушул жигиттерге терең ыраазычылыгымды билдирем дагы бир ирет. Кыргызстанда тынччылык боло берсин. Ушундай ачылыштар көп болсун. Биз ошол ачылыштарга эле күбө болуп жүрө берели. Рахмат. Мына бүгүндө Көкжарда аябай зор иш болуптур. 160 адам ишке орношкону, бул деген бул бир колхоз эмес, 3 колхоз илгерги. 3 колхоздун адамы иштүү болуптур айланайында. Муну ачканда ошол салым кошкон, албетте Сатардын салымы чоң болсо керек, өзүнүн имаратын бериптир. Ушул жерден өтүп кетти, мен Сатар ачып атат экен деп курсан болуп жүрдүм эде. Көрсө Сатар жөн эле жол арыгын ачып койгон экен, ошол агын сууду койгон Эрнис балам, рахмат сага. Өзүң жаш эле экенсиң, ушундай иштерди эми баштапсың. Сен бир гана цех эмес, сен корпорация. Андан чоң кылып Нокатты дүркүрөтүп, Кыргызстанга эмес, бүткүл мамлекетке тааныта турган куракта экенсиң. Ишиңе ийгилик балам. Ömürün uzun bolsun, tileklerin asıl bolsun, maksatların kavul bolsun. Karmaganın kumuş, alganın altın bolup, altın başın aman bolup, elge jurtga ушундай жакшы ишканаларды куруп беришсаң, Алла Таала насип кылган болсун. Калган мына ушул жакшы жөрөлгөнү куттуктап коелук. Элге
tanıştırıp koyuldu dep atayın atarıp kelgen mana oblustun jetekçisi, rayondun jetekçisi dagına ayabay razыбыз. Sebebi көздүн жаздымында калтырбай кичине гана бүлүп чоң Кыргызстан үчүн бул кичине гана иш гана, бирок ушуну кичине гана дебестен атарытып ушу убактыларын коротуп келген жетекчилерге дагы рахмат. Сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Илайым элди журтты башкарышта жоголоңор жогору болуп жүрө берсиңер. Саламат болгула. Bizden çıkan havalar. Uçlar var. Uçlar hazır çıkıyorlar. Bizler kışkıları, yazkıları hazır bunlar geliyorlar. Buyursa yakında bunlar başlayacak. Kışkı sezonu. Var Zakaz var mı? zakaz var. Öz üstüne zakaz istiyoruz. Dayar. Geçişbeklik yani maç otağımız da. Kubcar'da öleceğiz. Vereceğiz koysalım. Boğan çatırı. Adres? Çatırı. Bunlar oturması 200-600. Razan. Uçak bizdeki Yusayt tarafından da jardan oldu. Grand Duke olgandı Yusayt. Hocam sol teyin жолдактан башкалар olacak. Tarafı машиналар алып беришти бизге. Варианты как? Турецкий. Bunlar Kitayский. Bunun Kitayский. Kitay'dan.